Men daha bir qaytlap qo'yinchi. Ejekeler. Bunu bütürüp tez arada tünügünü işletip bütürüp tez arada. Öte tezede. Birinci Mart'a koyulgan. 1 Mart'ta hareket qotamiz aslında. Alıp gelemiz. Burada söz bulgan eken. Nece? Tez arada gelecek pazarın uşul yerge alıp gelemiz. Oldu. Janantip baştalgan Oş şarında baştalgan çoğ dolborlar var. Аябай жактуу. Анын бирөөсүн калтырбай биз улантабыз. Улантып аягына чыгабыз. Жарым жолдо артка кайтып, жанантип кайтып андай кылбайбыз. Бирок ошол жердеги элге да кылабыз. Азыр эми ал жак бул жакты течикте саган айтпаңыздар, туугандар. Биз силер келечек боюнча кабатыр болуп келдиңиздер. Мен силерге тез арада көчүрүп алып келебиз деп айттым. Жок кылбаң. Суу көчөсү дагы. Assalamu alaikum dostlar. Amansыздарбы барыңыздардын ыйык Рамазан айында кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Окуган таравих намазыңыздарды Аллах Таала кабыл кылган болсун. Анан 2-3 күндөн бери ушул соцтармактарда Оштун мэри алмашып, ордуна Жанар Акаев барды. Жанар Акаев кандай иштейт, бул эртең менен туруп чуркайбы, чуркабайбы деп ушуну мындай маселе кылып сүйлөшүп атасыздар да. Мен жеке оюм жанарымдай мыйзамдуулук жагына көбүрөөк көңүл бурган бала. Мындай иштейт, андай иштейт, бири-бириңиздерге айтып жаман көрмөңүздөр. Кандай иштейт, эми азыр алдында убакыт көргөзөт. Жанардын ишти алып баруу процесси кандай жүрөт, кандай иш алып барат, шаарга кандай нерселерди жасайт, эми алдында көрөбүз аны. Ошон үчүн аны мындай иштейт, андай иштейт деп бири-бириңиздер менен орозодо талаш тартышпайлагаңыздар. Бирок бир нерсени баса белгилеп айтып кетишим керек. Бул жеке менин оюм. Буга чейин Ош шаарына, Жалал Абадка, мен Ош менен Жалал Абадка көп барган инсан катары, Жалал Абадтык инсан катары. Урматтуу мекендештер, Москва шаарынан Кыргызстандын бардык аймактарына жүк ташуу кызматы, үй тиричилик буюмдары, шаймандар кандай гана жүктүн түрү болбосун, арзан баада каалаган өлчөмдө, ишенимдүү жана өз убагында жеткирип беребиз. Жүктөр Москвадан Бишкек шаарына келип таратылып, андан бери Ысык көл, Жалал Абадка, Ошко келип, Баткенге да жөнөтүлөт. Москвадан Кыргызстанга аптасына 2 жолу жолго чыгабыз. Сиздин жүктөрүңүз биз менен ишенимдүү жана тез жетет. Бир нерсени айтып коеюн. Ош Жалал Абад шаарына канча мэр келди, бирок ошолордун арасынан эң мыкты иш алып барган, эң мыкты мэр мен оюмда Токторбаев Жеңиш Шермаматович болду. Ал кишинин эмгегин унутуп койгонго болбойт. Аны жана шибегени капка ката албайсың дегендей эле, ал кишинин жасаган жумуштарын, эмгегин айтпай койгонго болбойт. Бир дагы мэр Жеңиш Шермаматовичтей иштегенин көргөн жокмун мен. Ал кишибизге, агайыбызга дагы Кудай бекемден солук берсин, ишине ийгилик берсин, үй бүлөсү менен аман болсун, мамлекетибизге далай жакшы кызматтарды кыла берсин, кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Эми негизичи Ошту заманбап шаар кылабыз деген туура. Бирок ошол эле убакта Оштун жанагы байыркы шаар экенин, тарыхы терең экенин, өзүнүн колоритин сакташыбыз керек да. Ушуну буздурбай алып калсак болобу? Болот, ушул боюнча. Ушуну алып, буга көп туристтер да келет. Бул кийин бул жерлерге жазабыз. Бул мончанчы жыл курулган. Оштун тарыхын жазып, бул кантип курулган. Мисалы, илгери бүт Алымбек татка жанагы каналдарды эмелер салып баштаганда, бул ошол убактардагы, ошол кылымдагы эмелер да. Ошон үчүн буну калтырып баштап. Ошону туура кылыпсың. Муну калтырып, анан ушуну бүт жерде мына кыргызча, орусча, англисче жазып, ушунун тарыхын. Мисалы, Ошко азыр туристтер келсе каяка барат? Ошто жанагы заманбап бир-эки имарат менен биз аларды таң калтыра албайбыз. Ошто туристтер ушул базарга келет, бу темир ustaларды көрөт, башканы көрөт. Эми Оштун жанагы байыркы шаар деген тарыхын сакташыбыз керек да биз. Биз аны заманбап шаар кылып өтө эле элдин баарын таң калтыра албайбыз. Бирок бул кылымдаган эмелерди сактап, тегерек четін бардығын қарап тұрған туристер келіп, шу жерге көресіңдер, туристер бүт шу жерге келеді. Жаңа долбоорду кылсак, ушундайдан келет да тура. Көпүрөдөн башталат. Кузнечная крепость деп дагы неме бар го тематикада. Бешик, аларда келеби? Бешик жасагандар, жыгач, ээр чапкандар.
Tandır dagы бар. Tandır восточный. Укмуш болот. Алтын бар. Алтын, Күмүш жасагандар бар. күмүш. Баспаса келе берет. Кол өнөрчүлөр шарчасы. Жақсысың, жақсы ба? Алейкум ассалам, жақсыларбы? Жақсы, рахмат. Салам алейкум. Туристтердің санын тақташыңыз керек қазір. Мына жақта қол өнершілер шаршасы оқымыш болады. Қандайсыздар? Жақшыбы? Еш жақшыбы? Жақсы жүресіңербі? Амансызбы? Алейкум ассалам. Қандайсыз? Рахмат, жұма марек болсын. Уақытыңыз бар баға чейін? Қандайсыздар? Уста келер. Көрбейлі бу жақта. Бірінші көрелі. Кече азаттықтан да шығып атпады өлі атаман қалған өнер деп. Инстаграмда жүре теле ғой жаңағы. Кім деді? Абу Бакир біле бір ой кетіп атқан. Бахрам, Бахрам. Таққа оқымыш. Барматуран еді. Ассаламу алейкум қырғыз елім. Сіздерден жардам сұрап қайрылып жатабыз. 3 баланың енесімін. Оğlum Omar 6 жашта, врожденный паралич, ДЦП 4 степенде. Жалғыз бойын емін. 3 баламды Аллахның жардамы менен өзім чоңойтуп келейтамын. Оруған балам менен жашы аябай караңгы болуп кетет. Балам тырышып оруса жан дүйнөм. Менин денем тырышкандай кыйналамын. Суранамын кыргыз элим. Balama 5 сом, 10 сом болса да жардам бериңиздер. Жок дегенде мени көрсө апа деп мени тааныса деп үмүттөнөм. Жаны оорубай жашаганга себепчи болуңуздар суранам. Балдарыңыздар оорубасын. Улуу Рамазан айында дуаңыздар кабыл болсун. Grabillerin pırası ketmeyeler, kalaklar. Бұның бардығы қол менен жасалады да берді ошо. Мен мурда келіп көрүп кеттім, мынаны карабайсызбы? Кызды атканда. Mana baltalar diye bana özümüz bana alar diye. Bana özümüz yasayımız. Başı baltalar. Resordan bana. Materyali resor. Ketmeliler bana. Teşeler diye bana. Resordan sokağız. Başı baltalar ruşunu izleyelim ya. Baş teşeye bana ustalar spesialini yasalar da resordan. Жана заводтон чыкканга караганда силердикин көбүрөөк алып болуш керек эми Bana balta bana materyali resor. Kıtay emez, Özbekistan başka emez. Kokmasın. Temirge çapsam şinası bu muydu? Bura onun mesela hazır Özbekistan'dan kalan yerlerden kelette. Üçüncü o zaman Kırgızistan'da işlem çıkarırken de KG'de peçatı var. Oş şahı ben, oş. Бул кейжи, бул ош. Kırgızistan'da oş şahı işlem çıkarırken yaptı. Бардык буюмдарга жазып жатсыңарбы? Же кетпен келеби? Брендовый biziki bu. Baltaga. Baltaga basarız, teşeğe basarız. Түшүндүм. Abi Rossiyaga, Qozog'iston, kechagada Turkiyaga olib ketdi bro. Бул бычактарбы? Буну эми туристтер эмел алып кетишет муну? Mashalar turistlarga bu hozir Polshadan zakaz qilishdi bular. Мына Польшаданбы? Ha, hozir kelishadi. Ош деген жазуусу бар экен мунун, э? Bu osh deb o'zimizni shu haligi osh 3000 bo'lganda shuni bergan. Stamg'an, ona ko'rsatdi. Mana o stamg'ani berib shuni urasan degan bu turistlarga mana o embleman bizga bergan. Ар ким ар кандай буйрутма берсе болот экен да, заказ берсе болот экен да мондагы немелер менен. Endi bu ozganasilar bir 50 turdagi bor. Менин оюмча мындай да, урматтуу туугандар, сиздер азыр ал жакта болгон жоксуздар. Бул жер эми бузулуп бир 7 айдан бери жатат да. Эл аябай жүдөптүр. Ошон үчүн ушул жерге биз абдан чоң бир долбоор кылалы дедик. Бүт ошол жанагы шаарыбыздын коноктору, шаардыктар келип эс ала турган. Азыр биз мына тез арада долбоорун иштеп, жанагы инвесторлорго айтабыз, келип кимиңер жакшы долбоор сунуштасаңар кургула ушул жерде. Мен азыр айтсам балдардын көбү жактырып атат, жана Ташкенттеги Мejik'e окшогон. Мен ошол жерге келип, туристти дагы келет, Айлападан келген дагы келет, шаардыктар дагы бала чакасы менен келип, ушул жер бир сонун бир оюн зоо, маданий борбор болуш керек да. Каяка барып эс алышат азыр бала чакасы менен, каяка? Мен 1-2-3 жанагы торговый центрлерге бардым, эң үстүндө коюп коюптур, балдар батпайт эле. Же шарты начар. Анан балдар келип ушул жерде Оштодагы мындай дем алыш күндөрү, майрамдарда жүрүш керек. Ошондой жерде кылып келип туруп, бирок мен ойлоп атам азыр. Эмне үчүн биз ушул темир уста, ушул базарды, ушул жерди ушул боюнча сактап калтырышыбыз керек. Анткени
Ошту биз заманбап шаар кылганга аракетибизди токтотпойбуз. Заманбап имараттар курулат, элге ыңгайлуу шарттарды түзөбүз. Бирок ошол эле убакта Ош бул байыркы шаар. Оштун өзүнүн терең тарыхы бар. Биз ошону унутпашыбыз керек. Ошону менен мисалы бизге мына 2025-жылы Ошко 3 миллиондой турист келди деп атат. Эми анын баары албетте жана орус паспортун алган кыргыз жарандары дагы бар да. Бирок туристтер көп келет. Европадан келет, Батыштан келет, Орусиядан, Казакстан, кошуналардан. Алар келгенде каяка барат Ошто? Мен ошого таң калып атам да, азыр мына 1-2 күндүн ичинде биз ушул туризм боюнча дагы жыйын өткөрөбүз. Алар каяка барат мисалы? Келгенде ушул жерге келет да, ушул жерге келип парк керек болсо базар керек. Ооба. Базар Жок, ал жакка келет. Бирок биз ушул жерди кол өнөрчүлөрдүн кварталы, кол өнөрчүлөрдүн шаарчасы кылып, ушул жерде жанагы ээр чапкандар дагы, бешик жасагандар, жанагы зер буюмдар дагы эмнелерди айтып аттык эле? Жанагы ооба, шырдак тиккен кол өнөрчүлөр ошонун баарын кылып туруп, могул жерди бир чыкыйтып жасап беришибиз керек силерге. Анан абдан мунун бардыгын реклама кылабыз. Ооба. Каяка окшош? Ооба, туура айтасыз. Анан келгенде ушул жерде чыкыйтып бир заманбап кылабыз. Бишкектен келеби, Каракулжадан, Баткенден келеби, кайсы жактан келбесин, келген адам ушул жерге сөзсүз келип кете турган кылабыз. Келип, мына сиздердин жанагы өнөрүңүздөр менен таанышып, бул эми Оштун жанагы колоритин, өзүнүн тарыхын биз могулдай жерлердин бардыгын мындай бузуп салбашыбыз керек. Ушуну сактап, тескерисинче абдан мыкты шартты түзүп ушул жерге кол өнөрчүлөрдүн бардыгын алып келип, сонун квартал кылып ушул жерди бир чыкыйталы, чыкыйтып туруп, аябай жакшы кылабыз. Анан көрөсүңөр ошондо. Бул жерден адам үзүлбөйт. Келип, мына силерден жанагы эми бул мындай да, кетмен болобу, балта болобу, така болобу, бычак болобу бардыгын бул кол менен жасап беришет. Заводдон чыккан менен бунун такыр айырмасы чоң. Бунун мындай бул абдан бааланат бардык жерде. Ошон үчүн мына туристтер келип атат. Эртеден бери канча турист келип кетти дедиңер. Ошон үчүн ушул жерден бүтөт да бул жак, туурабы? Ал жакты сонун кылып жасайбыз, эл агылып келет. Анан биздин деле мына өзүбүздүн Ош шаарынын тургундары деле келип көрүп кетишет. Ушу Ошто туруп мына 500 миңден ашуун адам жашайт. Бирок келип көрбөгөндөр бар да. Алар келип көрөт, бардыгын Оштун мындай байыркы шаар дегенди, өзүбүздүн баалуулугубузду, тарыхыбызды биз эч качан жоготпой сактап калышыбыз керек. Ошон үчүн ушул жерди Шумкар мырза биз абдан бир заманбап бир бардыгы сутуна турган жай кылабыз. Макулсуңарбы ошого? Макул. Рахмат. Кечке мал могул жерде 1 саат турат экенсиң. Шаардын кайсы жерине барбасаң, Мирлан мырза, бүт эле муну карабайсың, чубалып жатат эми бул. Эмне бул эми? Болсо 8ге чейин кылсак. Ушул жерди бир кеңейтпейли ушул жолду. Жок, могул жол мындай да, бул мен келген сайын ушул жерде дайыма азыр уже мына түш болду элек пробка башталды. Кечке мал таптыркы авто тыгын болуп атат ушул жерчи. Ушул жерди мына азыр эми 2 тилкелүү, 2 полоса. Бул жагына мына азыр 1000 бир 70 000 адам жашай турган мына IT сити курулуп атат биякачы. Жанагы ош ситилер. Адамдын калктын саны биякта көбөйөт эми. Күндөн күнгө көбөйөт. Бул жакта болсо базар түшүп атат. Аэропорттон келген коноктордун бардыгы могул жерден авто тыгын уже сааттап туруп атышат да. Мүмкүн болбой калды биякчы. Ошону азыр Шумкар мырза сүйлөшүп туруп биз 8 тилкелүү кылсак болот ошо, 8 полоса кылсак. Кеңейтсек мунун бардыгын. 6 полоса кылалы, эгер мүмкүнчүлүк түзүлүп болсо 8ге чейин кылсак. Ушул жерди бир кеңейтпейли ушул жолду. 8 полоса кылсагандан жакшы, бирок 6 полоса кылсак болот да, 8 полоса сностор көбүрөөк кирип кетет. Азыр 2 полоса экен. 6 полоса кылып салып туруп, жолду зыңкыйтып жасап берсек азыр. Ушул жерде бир топ кеңейет эле азыр. Болосо азыр пробка пайда болду азыр. Эми базардан да өзүнчө башкача жол боюнча жана сиздер айтып аткан сунушту дагы эске алабыз азырчы. Ошол жерди карайлы дагы, могул жерди азырынча долбоорду даярдап тез арада. Могул жерди баштаганга даярдаңыздар анда. Ушул жерди баштайлы анда. Тез арада мына жаз келди азыр. Пробка дагы көбөйөт азыр могул жерде. Канчалаган адамдар биякта азыр мына. Бул шаарча бүтсө, халктын саны бул жерде өтө көбөйөт. Машиненин саны аябай көбөйөт. Бул жакта базар. Бул жагы арабанын жакка келет эми. Көп да бул жакта. Машиненин саны өтө көп бул жерде азыр. Мына элестетсеңер азыр. Ошо да биз бул эми эл аралык маанидеги жол. Баткенге кетет мындайданчы.
Анан эми ушуну азыр түшкө жакын мына машиналар уже туурап калды. Кечке мал могул жерде 1 саат турат экенсиң. Өткөндө мен келгем да бул жакачы. Ушул жерде турат экенсиң. Ушуну кеңейтели, ушуну тез арада баштайлы энди. Жарайт. Даярда уже баштай бергиле да, тапшырма бере бергиле. Бул ошол жерге барат. Анан бул жер ошол жерге барат. Могул жактар. Ооба. Жок, могул жактар, могул эми могул көп бизнестер бар экен бердичи. Ооба. Менимче могул жагынан кеңейсеңер, могул жаган кичине кошсок. Мисалы. Туурабы? Казбап койгонмун жер алып. Азыр эми 8 кылсак мыналар дагы жылып кетиши мүмкүн, а? Бирок 6 кылсак? 6 кылсак эми болот. Же 8 кылсак да мүмкүнчүлүк барбы азыр? Болот. Нар жактан да кошот, бул жактан кошот да. Бул жактан кошуп өзү идеалында 8 полоса кылсаңыз, Ооба, сону болот. кенен болмактан жаркырап калмак могул жерчи. Мына 2 полосага батпайт да мына. Жок. Абет болелек пробка башталды мына. Карагыла. Абет болелек аркы жагы. Жолду кеңейтели. Анан сизге мен өзүм барайын деп атам да. Жолду 8 полоса кылабыз буякты. Аябай кенен кылабыз бул жакты. Тартипке келтиребиз буларды. Тез арада. Тез арада тартипке келтиребиз, болду. Булар могул не деген эме дейт да жумал. Онун бардыгы. Шумкар, кийин биз ресменен да сүйлөшүбүз керек да. Ресменен сүйлөшүп, тапшырма берип алсам, мунун карасаңыз эми. Мисалы. Подземный кылыш керек өзү. Ушуну айтам да, могул неме могул? Вообще шалбырап, шулбырап. Ушуну бир энергетика министрлиги менен сүйлөшүп, буга эми көбүрөөк акча кетиши мүмкүн. Жерин астына киргизсек кандай болот? Ошонун бардыгын кылдырып, ушул боюнча тапшырма беришибиз керек эми. Шаардын кайсы жерине барбасаң, Мирлан мырза, бүт эле муну карабайсың, чубалып жатат эми. Эмне бул эми, мисалычы. Ушул шаардын ичи дагы ушундай, могул карасаң эми, аябай көргөн адам коопсуздук дагы бар бу жердечи. Ушуну да бир тартипке келтирбесек болбойт, ушунучу сүйлөшүп туруп. Жөргөмүштүн желесинде эле болуп калыптыр, могул жака.